Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly dostlar, sabaqtarыбыз улантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндердин жана шайтандардын адамдарга денелик жактан таасир берүүсү. Бүгүнкү сабакта жиндердин аял менен күйөөсүнүн ортосундагы ажыраштыруу, жаман көргөзүү зыяны тууралуу сүйлөшөбүз. Бул негизи аял менен күйөөсүнүн ортосуна от салуу шайтан, иблистин, шайтандын максаттарынын эң бийик, эң улук максаттарынан десе болот. Буну Аллах Таала Куранда кабар берет. Аллах Таала айтат: ал экөөнөн, Харут жана Маруттан аял менен күйөөсүн ажыраштыра турган нерсени гана үйрөнүшкөн дейт. Жана алар бирөөнө дагы зыян бере алган эмес, бир гана эгер зыян берилген болсо дагы бул Аллахтын каалоосу менен болгон. Демек, ошол сыйкыр аркылуу аял менен күйөөсүнүн ортосуна от салуу, чок салуу жана ошону менен бирге ажыраштырууга алып келүү эң чоң бир иблистин эң чоң бир максаттарынан. Бирок бир гана сыйкыр менен, жаңгы сыйкыр менен гана шайтан жана жиндер аял менен күйөөнүн ортосуна чок салышпайт. Балким айлакерликтери өтө көп бул маселеде. Ошонун ичинен пикир келишпестикти салат аял менен күйөөсүнүн ортосуна. Талаш тартышуу, уруш, жаңжал, васваса, күмөн салуу, ошолордун баардыгы менен бул колдонуучу, ошол талакка алып келүүчү бир аспаптарынан десе болот. Хадисте келет, имам Муслим риваят кылган хадисте Жабир ибн Абдуллах радыйаллаху анхумадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген уккам дейт Жабир. Иблистин аршы, тактысы деңиздин үстүндө турат дейт. Жана ошол тактыда отуруп алып иблис өзүнүн жоортулдарын ошол жерден жөнөтө берет дейт, жер жүзүнө. Эмне максатта? Адамдарды бузуп, адамдарга зыян бериш үчүн. Жана ушул жоортулдардын ичиндеги ошол шайтан жиндердин эң ага болгон жакшысы иблиске мынаунусу дейт. Ал келип мынтип айтат дейт: мен баланча үй бүлөнү, эркек менен ошо күйөөсү менен аялын ортосуна от сала бердим дейт, кайтпадым дейт ушул нерседен, качан ага талак бермейинче дейт. Ошол күйөөсү менен аялы ажырашмайынча дейт. Ошондо иблис ошол жинди, ошол шайтанды өзүнө жакындап туруп айтат дейт: ооба сенсин деп. Мындайча айтканда, урмат сыйга татыктуу сенсин деген сөз да. Мындайча айтканда, Аллах иблиске эң жакын ошол иши менен эң жакын болгон ушул шайтан болот. Демек, урмат сыйга ошол ишиң менен сен гана татыктуусун деген мааниде, ошол шайтанды өзүнө жакындатып, өзүнө жан жөөкөр кылат деген мааниде. Бөлөк асарда, Абу Умамадан келген асарда, Абу Умама айтат: шайтан ар бирөөңөрдүн төшөгүңөргө келет дейт, төшөк салганда дейт. Анан ошол төшөккө бир жыгач болобу, таш болобу ышылып, бир мындай зыян бере турган, дискомфорт боло турган бир нерсени тыштап коет дейт. Эмнеге? Ошол нерсе баягы жагымсыз болгондон аялына ачуусу келиш үчүн. Ошон үчүн кимде-ким ушундай нерсени таба турган болсо дейт, анда ошол аялына ачуусу келбесин дейт. Себептегине бул шайтандын амалынан дейт. Буга дагы бир пайгамбарыбыз бир хадис ишарат кылат. Ошол себептен
кимде ким төшөккө жата турган болсо салынган, ошону дайыма эме шейшепти тазалап жатканы ушул шайтандын ушул ишине эшикти жабат. Андан кийин ошо алымдар айтат, бул аял менен күйөөсүн ажыраштырууга алып келүүчү, жеккөрүүнү салуучу иштер эң чоң арам иштерден болот. Балким бул Харут менен Маруттун жанакы Куранда келген атайын ошол аял менен эркекти ажыраштыра турган сыйкырды үйрөткөн ошол Харут менен Маруттун иштеринен болот. Балким бул эмне иблистин астында чоң үлүшкө ээ болгон шайтандын иштеринен болот деп алымдар бул нерсени айтып кетишкен. Жана шайтан дагы бирден бир себеби, бирден бир аспабы ошол аял менен эркекти уруштуруп, ажыраштырууга алып келе турган бир себептеринен бул аялга кызганууну салуу менен. Аялга кызганууну васваса кылат, ошону менен аны шекке алып келет аялды. Бул нерсе хадисте да келет, Айша энебиз айтат. Бир күнү пайгамбарыбыз ошо Айша энебиздин астынан түндө туруп кетет дейт. Ошондо Айша энебиз сөз айтат. Анан кызгандым дейт. Кызганып туруп, көрөйүн дедим дейт, артынан барып эмне кылар экен деп дейт. Анан ошондо хадис узун, пайгамбарыбыз айтат, эмне кызгандыңбы дейт Айша дейт. Дегенде Айша энебиз айтат, мендей болгон сендейди кантип кызганбасын деп айтат. Мындайча айтканда, мендей болгон кызганчак, сендей болгон ушундай фазилеттүү Аллахтын пендесин кантип кызганбасын деген маанинде айтканда, пайгамбарыбыз айткан, шайтаның келген экен дейт, сени кармаган экен дейт. Дегенде Айша энебиз айтат, мен шайтаным барбы дейт. Ошондо пайгамбарыбыз, ооба, сенин шайтаның бар дейт. Анда Айша энебиз айтат, бардык адамдардын шайтаны барбы дейт. Ошондо ооба бардыгы дейт. Сеники дагы барбы дейт. Дегенде меники дагы бар дейт. Бирок дейт, менин Роббум Аллах ага каршы мага жардам берип, ал эмне исламга келген дейт. Же бөлөк мааниде мен андан саламаттуу калгам дейт да. Мындайча айтканда, мени жамандыкка буйрубаган шайтан дейт да, бул балким жакшылыкка гана буйруган. Аллах Таала аны иманга келтирип койгон. Демек, бүгүнкү маселе ушул чекитте чектелип турабыз. Адаттагы үйрөнүүчү дуабыз бүгүнкү. Бул дуа кимге иштери оор болуп, кыйналып кеткен кишилерге, башына жүк түшүп, мындайча айтканда проблемалары өтө көбөйүп, кыйналып кеткен кишинин дуасы. Кимде ким ушул дуаны айта турган болсо, албетте Аллах Таала акыбалын жеңилдетип берет. Ибн Хиббан риваят кылган хадисте Анас ибн Маликтен айтат, Анас ибн Малик пайгамбарыбыз мындай деп дуа кылчу дейт. Аллахумма ла сахла илля ма жаалтаху сахлан ва анта таджалу ла хазна сахлан иза ши'та. Мааниси, я Аллахым, сен жеңил кылган нерседен бөлөк жеңилдик жок дейт. Жана эгер кааласаң, сен катуу жерди дагы жумшак кыласың дейт. Мааниси, бардык нерсе сенин каалооңдун астында жана кудуретиңдин астында дейт. Каалаган нерсени сен жеңилдетип коесуң дейт. Бул дуаны ыхлас менен эгер ким айта турган болсо, Аллахка болгон ошол Аллахтын сүйүүсүн издеген акыбалда жана толук Аллахка моюн сунган акыбалда, Аллахтын кудуретин тастыктаган акыбалда ар бир нерсе, эгер Аллахка жалбарып сурай турган болсоң, ар бир оор нерсе жеңил болот деген ниетте жана ишенимде эгер ушул дуаны айта турган болсоң, албетте Аллах Таала бүт кандай гана акыбалың оор болбосун, сага жеңилдигин берет. Аллах Таала баарыбыздын ишибизди жеңил кылсын, жана бизге ар бир ишибизде жардам берсин, иманыбызды бекем кылып, сабактарыбызды дайымдуу, ихластуу кылсын. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.